Манасчылар Кытайлык кыргызсың деп бизден барган балдарды ушинтип сабап сени мамлекеттен кууп коолап чыгам, Садыр менин досум болот деп оозунан агыт кирип көгүт чыгып уруп мурдуларын кыйшайтып, бул нерсеге эч кандай бир жумголук кыргыз чыдап тура албайт деп ойлойм. Кыргызстандын жарандыгын алган жактан барган кыргыз эли мен деп айткым келет. Баары бир сени арага кошпойт. Убакыт сааты келгенде бир күн болбосо бир күн Кытайлык кыргызсың деп сени коолап ийем деп коркутат. Коолап ий албаса дагы сени четке кагат ушун. Өмүрүң ушундай өтүп кетет. Кытайлык кыргыз болуп өтүп кетет өмүрүң. Ачуу чындык. Кыргызстандын жарандыгын алып алган кытайлык кыргыздар көзүңөрдү ачып алгыла. Кутман кеч жалпы кыргыз элим, силерге менден кечки салам. Дагы чыгып калдым, болгону да түндө чыктым. Анткени азыр эле бир жаңылык угуп, буга мен чыдай албадым, карап тура албадым. Муну мен жалпы кыргыз элине жеткиргим келди. Мына бул видеону көрүңүздөр биринчи. Мен жөтүлөм, мына мурдум ийрейип калбадыбы манеке. Мурдумду ийрете койду, тишимди карата койду, мурдумду карата койду, мурдум ийрейип калды манеке. WhatsApp'та тартып бересиң. Бул жигит болсо Асанали Калил уулу. Жумголук кыргыз. Жумгонун кайеринен болсо бизге айырмасы жок. Жумголук кыргыз. Кыргызстанда манасчы ошол кыргыз мамлекеттик Манас театрында жумуш жасайт. Кыргыз Манас маданиятына аябай көп салым кошкон мыкты манасчы. Ошол жигитибизди бүгүн ошо Манас театрдын директору сен кытайлык кыргызсың деп сабап кетиптир да. Эгерде жөнөкөй эле бир эки адам урушуп калган болсо, Кыргызстандык менен жумголук кыргыздар урушкан болсо, эч ким аралашпайт болчу. Мен деле бул жөнөкөй нерсе деп ойлойт болчумун. Бирок манасчы дегенде баягы төкмө келгенде төрдү бошот дегенде манасчы төкмөлөрдүн үстүндө турат да эми. Ошондой бир манасчылар Кытайлык кыргызсың деп бизден барган балдарды ушинтип сабап сени мамлекеттен кууп коолап чыгам, Садыр менин досум болот деп оозунан агыт кирип көгүт чыгып уруп мурдуларын кыйшайтып, эми бул нерсеге эч кандай бир жумголук кыргыз чыдап тура албайт деп ойлойм. Мен чыдап тура албадым. Азыр мен сиздерге Асаналынын жубайы айткан сөзүн окуп берем. Президент Садыр Жапаровдун атын жалынышып алып, кытайлык манасчыны сабашканы боюнча жабыр тарткан манасчынын жубайы үн катты. Жаттама манасчылар Рыспай Исаков, Нурбек Таламбеков, Нурбек Калыбек уулу кытайлык манасчы Асаналы Калилди сабап салышкан. Бул тууралуу анын жубайы Наргиза Эмилбек кызы билдирүү жасады. Өзгөртүүсүз берем дептир. Эми азыр бир жер окуп алгам да. Манасчы Рыспай Исаковдун мындай нерсени күткөн эмес элем. Урматтуу кыргыз журтчулугу, жүрөктү ооруткан нерсе болуп турат. Менин күйөөм манасчы Асаналы Калил уулу Кыргыз улуттук Манас театрында эмгектенет. 9 декабрь бүгүнкү күн экен да. 9 декабрь күнү Кыргыз улуттук Манас театрынын да жыйын болот деп
эртең менен эрте чыгып кеткен. Жыйын бүткөндөн кийин театрдун директору Нурбек Талантбеков өзүнүн кабинетине чакыртырып кирип, Рыспай Исаков, Нурбек Талантбеков жана Нурбек Калыбек уулу үчөлөп күйөөмдү сабап кетишкен дейт. Директордун ишканасына чакырып, ишканасында экөө кармап берген, бирөө сабаган. Ушундай болгон да. Урматтуу кыргыз элим, Рыспай Исаков жана директор Нурбек Талантбеков, асаналы жалгызсың. Сенин колуңдан эмне келет? Кытайга кубалайм деп оозго алгыс сөздөр менен уруп сабашкан. Рыспай Исаков күйөөмдүн мурдун сындыра койгону үчүн өз жазасын алсын дептир да, камалсын дептир. Бүгүнкү бул окуя мындай ачык чыгарганы, ачык чыгарбаганы канча Кыргызстандын жарандыгын алган, биз жактан барган кыргыз элиме не деп айткым келет? Баары бир сени арага кошпойт. Убакыт сааты келгенде bir күн болбосо bir күн кытайлык кыргызсың деп сени колап ем деп коркутат. Колап ие албаса дагы сени четке кагат, ушинтип. Өмүрүң ушундай өтүп кетет. Кытайлык кыргыз болуп өтүп кетет өмүрүң. Бияка келсең, бул жерден нопосуң жок. Бул жердин жараны эмессиң. Тиякта болсо кытайлык кыргыз болосуң, ортодо каласың да. Бул чындык, ачуу чындык. Ошого мына Кыргызстандын жарандыгын алып алган кытайлык кыргыздар көзүңөрдү ачып алгыла. Жарандык ал электер эми менин кеңешим албай эле койгула. Жакшынакай эле өзүңөрдүн туулган жериңерде, киндик каныңар төгүлгөн жерден айрылышка салбасын. Чындап эле өз агасын агалай албаган эл агасын сагалайт деп ушуну айтат. Туура баардыгыбыз да кыргызбыз, бирок кошпой атпайбы? Четке кагып атпайбы? Өмүрү кытайлык кыргыз болуп жашап атпайбы? Ошол эле президенти деле кытайлык кыргыз дештен жанбайтчы. Ошол жердеги канча Кытайдан барып, ошол жердин жарандыгын алып 20 жылдан бери кыргызстандык болуп, депутат болуп, Кыргызстанга канча салымдарды кошкон, канча инвесторлорду барып Кыргызстандын экономикасына салым кошкондорду деле кытайлык кыргыз. Ушундай да. Мамлекети Кыргызстан, президенти Садыр Жапаров, Кыргызстандын гимнин ырдайт, Кыргызстандын жилегине сыйынат. Ошолорду деле өмүр бою кытайлык кыргыз деп атайт, өмүр бою кытайлыксың дейт. Убакыт сааты келгенде алар бирлешип алып, сени четке кагып, депортация кылам, чегерден куулап чыгарам дейт. Чегерден куулап чыгарса, бияка келе аласыңбы? Жок, келе бересиң, бирок бияктын нупосуна кайра кире аласыңбы? Ушуну ойлоп коюш керек. Ошого Кыргызстандын жаранын ал электерге менден бир кеңеш: кулагыңарга күмүш сырга эч качан адашпагыла. Жөн эле барып, көрүп, сый көрүп келе бергиле. Саламатта калгыла. Урматтуу манасчылар, ассаламу алейкум. Кандай аман эсен жатасыңарбы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Баягы өлүмдү ооруну жашасаң өлүм ашкерлейт дейт. Могу Манас театрында болуп аткан оюндар негедир чекесинен ашып баратат го я. Унчукпай эле коеюн дейсиң, көрмөксөн болуп коеюн дейсиң, билмексен болуп коеюн дейсиң, бирок черес жүр го могу я. Болбойт да мондай. Бүгүн мынакей Асаналыны моминтип Рыспай эке кармап, сабап, Нурбектер аны кармап берип, кандай акысы бар аны урганга? Бул бир. Экинчиден кечеги жаратман манасчы боюнча ошондо биз эмне манасчы болбой калдыкпы? Элге эмне деп айтабыз? Таласка окуштарыбызды алдыбыз да. Эмне анчалык басып атасыңар я? Негизи оюн бул жаратма манасчы кимге карнап, кимге уюшулган? Бул сценарийибиз кандай жазылган я? Бул арба Кудайдан коркуп койбогондой сыңар го я чоте. Алда Нурбек Талантбеков кичине тизгинин тарт деп өткөндө айткан бар, десиңби сен?
неме болгондо эле айткам сага. Баягы Сузакта болгон окуянын алдында ошо Каникенен булагынан кетип бараткан мен сага айткам, группага жазгам. Баары бир экен да. Кудай Арбактан коркпогон. А жерде 8 саат манас айтып, ошо Кудай Арбак колдогон үчүн айттык да. Бир нерсе берген үчүн. Ошо жерде көзү көкүрөгү көр, көзү сокур, кулагы кер адам укпас эле баардыгы угуп билип турган да. Анан эртеси Агыбай деген манасчы деген атайын сыйлык берип, анан 300 000 сом акча берип коюп, анан тиги Замир аке менен Рыспай акеге 2 миллион чыгарып алдыга бөлүп берип, аларды өзгөчөлүк жаратма манасчы кылгандай. Аларды өзгөчөлүгү эмне болуп кетти? Мен муну деген коомчулукта көп эле чыгып атат, жарыялагыла депчи. Бирок мага баардыгынан ынтымак аябай бийик турат да. Ынтымак. Анан ошон үчүн биринчи мына манасчылардын арасына салдым. Улуу манасчылар отурат берде, оозу кеби бар. Силер баамдап көргүлөчү. Өзүңөр эле айткачы, манасчылар калыс өзүңөр да айткачы. Ушул кылып аткан нерсе туурабы? Биз ошондо эмне текейтерип жүрөбүзбү, талаада манас айтпай эле. Мен бул оюнга катышпайт болчумун, чындап эле. Мына кече Нурбек айтат, сиздики биринчи турдагы жарабай калган деп. Аны мына Рыспай аке жаз эле жаз, кыздарың бар го жаз деп. Мен ошондой эле бере салдым. Демек бул баягы эле бүтпөгөн оюндар экен, Рыспай аке. Мынчалык эле, эмне болду анчалык? 2 миллионду алганда кайсыл жер тешик бүтөлүп, же кайсыл жер артык болуп кетти? Могу коомчулуктан абайлаш керек го. Мен эчтеке дебейм. Өзүмдүн оокатым өзүмө жетет. Мен шалап калып, же акча үчүн жазып аткан жокмун. Манашчыларга калыстык үчүн жазып атам, ынтымак үчүн жазып атам. Бул жерде манашчылар бай ой пикирин айткыла. Коомчулукка чыгып жарыла турган аз калды да. Азыр жарылып кетсе бекер. Жакшы болбойт да. Кыскасы, оюңарды бир сыйра угуп туруп, анан кийин мен дагы камсыланайын деп атам. Жөн эле тетек ыргытып жүрө тургандай, жөн эле адам эмесмин мен дагы. Макул деп. Буга чейин толтур айткан. Бул Рыспай акенин оюн экен илгери эле айткан багачы. Мен аны мына жашырбай эле айтайынчы. Бирок негедир мен ушу ишенген эмесмин, Кудай Арбактан коркотпош керек депчи. Бирок силер Кудай Арбакты эле ойлойсуңар го, силер монда кебетеңер менен. Манасчылар биз эгер момойча тизгинди ушуларга бере берсек, ушундай кыла берсе, каалагандай жазай бербеш керек да манастычы. Чекесинен бул манашчылардын башын бириктирбей 2-3кө, 3-4кө бөлүп башталды да. Анан бүгүн бул Асакеге кылган мамилеңер. Жаманбы жакшы манас айтып жүрбөйсүңөр, кандай акыңар баран сабап койгондо. Ошол күчтүүлөр уруп баштайт, анан чыга алат. Мен деле Кудайга шүгүр эртең Мушташка чакырайынчы 1-1-ге. Ошо ургандардын баарын.